COVID-19 пандемиясы шартында ар бир жаран өз жакындарынын өмүрү жана ден соолугу үчүн социалдык жоопкерчиликти сезе билиши керек. Бул коронавируска каршы биргелешкен күрөшкөн анын салымы болот. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов министрлер кабинетинин кезексиз жыйынында билдирди. Жыйындын жүрүшүндө өлкөдөгү эпидемиологиялык абалды жакшыртуу боюнча маселелер жана илдеттин өсүшүнө саламаттыкты сактоо системасынын даярдыгы каралды. Министрлер кабинетинин башчысы жарандарга кайрылуу жасады. Бардык жарандарыбызды өзгөчө ушул жана айтып кеттик, 50-60 жаштан ашкан биздин жарандардын бардыгы ушул вакцинаны алышыбыз керек. Мен дагы ушул өзүм жакын күндөрдө аламын. Андан сырткары санитардык эпидемиологиялык талаптарды сактоого, анын ичинен өзгөчө маска тагынуу, социалдык дистанцияны сактоого чакырамын. Той топурларды кыскартууга ушуга баарыбыз кийлигишибиз керек, көзөмөлгө алышыбыз керек. Өткөн жылдагы кайгылуу күндөрдү эсибизден чыгарбасак, биз кандайдыр бир чектөөлөрдү киргизгенден алыспыз. Кече урматтуу президентибиз дагы бизнес коомчулугу менен жолукканда баса белгиледи. Бирок ошол эле учурда ар бир жаран өзүнүн коомдун алдындагы жоопкерчилигин сезип турушу керек.